Сыргак көп жыл бою Лондондо жашап иштеп келген. Ал жакта бизнес кылып топтоп келген капиталы менен мындан 3 жыл мурун күнөскана ачкан. Ушу тапта 70 сотых аянттагы күнөсканада бадыраң өстүрөт. Рентабелдүүлүктү көбөйтүү үчүн айдоо аянттарын кеңейтип, бадыраңдан башка дагы жашылчаларды өстүрүү керектигин түшүнгөн. Бул үчүн керектүү инвестициянын көлөмү $500 000. Банк менен кредит алып иштөө бир аз биздин түшүнүккө, жеке менин түшүнүгүмө бир аз туура эмес экен. Анткени партнерство деген сөздө рискти эки тарап көтөрө билиш керек. Анткени эки тарап кызыктар болбосо, ал бизнес жүрүшпөйт. Азыркы учурда банк сизге акча берет, бирок залогду 2 эсе, 3 эселеп көп залог алат. Сиздин бизнесиңиз өнүгөбү, өсөбү, аларга баары бир. Ошондой эле Российский фонд развития, орус-кыргыз өнүктүрүү фондунун аты өнүктүрүү менен эле жакшы болуп калыптыр. Бул негизи банктын эле бир чоң функциясын аткарып жатат. Сыргак инвесторларды алды менен өлкө ичинен издей баштады. Бул үчүн 8 декабрда боло турган Бишкек инвестициялык форумуна катышып, өз долбоорун инвесторлорго сунуштоого даярданып турат. Биздик азыр учурда success story'биз бар. Мына учурда долбоор иштеп жатат. Өсүп бүткөн өндүрүлгөн продукцияларды азыркы учурда сатып жатабыз. Бирок азыр чоңойтуу маселесине келгенде такалып калдык. Анткени биз бияктан өндүрүлгөн акчаны алып, аны кайра иштетип чоңойтууга убакыт кетип калат. Ошол себептен сырттан келген инвесторларды биз ички жана сырткы келген инвесторлорго күнөсканабыздын мындайча айтканда долбоорун көргөзүп, проекттин көргөзүп, учурда бифке берип жатабыз да. Чыны менен өлкө ичинде акча бар экенин өткөн жылкы Бишкек инвестициялык форумунун жыйынтыгы көрсөткөн. Анда 5 компания өзүнө өнөктөш жана капитал таап, колунда капиталы бар кыргызстандыктардын потенциалы $1,2 миллион бааланган. Муну кантип эсептедик? Мисалы, менин колумда 50 000 же 100 000 доллар бар эле. Ошону мен жакшы инвестиция алганга даярмын. Ушул 40 компаниядан же 5 компаниядан мага бир сунуштап берип койсоңор, кайсынысы менен жакшыраак сүрсөк болот деп. $1,2 миллион биздин орто жана чакан ишканалар үчүн чоң көлөмдөгү каражат. Эмнеге дегенде, орточо бир сделка 50 000 менен 100 000 доллар болсо, анда бир 12 компанияга инвестиция бере турган кызыктар, жарандар бар экен бизде. Ички инвестор дегенде булардын көбү өлкө ичинде же сыртта иштеп, колуна акча топтогон кыргызстандыктар. Кыргызстанда бош капиталды иштетүүнүн кеңири инструменттери жок. Фондулук рынок өнүккөн эмес. Андыктан көпчүлүк ички инвесторлор үчүн акча салуунун кирешелүү багыты чакан жана орто бизнес болуп турат. Кичинекей анан орто өлчөмдөгү проекттерди Кыргызстанга негизи эле кызыкчылыгыбыз бар. Анан ошо биздин эң биринчи кызыкчылык болгон жери бул өсүп келаткан же кызыктуу проекттерди караштыруу, көрүү. Эгер бизге кызыккан тармак болсо, эгер ал тармактын, ошо фирманын келечеги бар болгонун сезсек, көрсөк, биз ошондой проекттерге өзүбүздүн салымды кошуп, ошо проектти чоңойтолу, ошого биз акча салалы деген оюбуз бар. Бирок азырынча Кыргызстанда ишкер менен инвестордун биргелешип иштеген тажрыйбасы жок. Бир жагынан инвестор тобокелчиликтерди ишкер менен кошо бөлүшкүсү келбейт. Экинчи жагынан ишкер өз компаниясына башка бирөөнүн кийлигишкенин каалабайт. Деген менен ички потенциалды колдонуп, өндүрүштү кеңейтүү менен жергиликтүү компаниялар чоңое алмак. Бишкек инвестициялык форуму дагы ушул максатта ишкер менен инвесторду бир аянтчага чогултуп жатат. Ушул тапта ЖИА бизнес ассоциациясына 60ка чукул бизнес долбоор келип түшкөн. Кызыктар болгон ишкерлерге дагы да жеңил болсун деп өзүбүздүн атайын бир формада шаблону чыккан проекттердин. Ал жерде ошо суроолор эле бар. Ишкер ошол суроолорго жооп берип эле ошол шаблонду толтуруп берсе, биз ошол шаблон толтурулган маалыматтын негизинде ошол проектти баалайбыз. Бул канчалык перспективдүү, канчалык конкуренция жагынан күчтүү. Ошонун негизинде анан мыкты проекттердин катарына тандап алып туруп, ошол мыкты проекттерди тандап, ошолорду форумдун алкагында алдыга түрткөнгө мүмкүнчүлүк жасайбыз да. Долбоорлорду кабыл алуу 28 ноябрга чейин уланат. Жалпысынан бизге долбоорлор 3 категорияда кабыл алынууда. Бул 500 миллион жогору инвестиция издеген ири долбоорлор, $500 000 чейинки орто жана чакан бизнес долбоорлор жана стартап. Айназ Кадырова, Тилек Эркин уулу, Коомдук 1 канал.